Кече 2-апрелдеги Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын кезектеги жыйынында транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин курулуш, жол жана инфратүзүмдү жакшыртуу багытында 2020-жылы жасаган иштери тууралуу жыйын болуп өттү. Жыйында депутат Бурун Аманова авиабилеттердин наркын азайтуу жана жол тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү багытында тиешелүү жумуштар жасалбай жаткандыгын сынга алды. Анан азыркы мына соолорду жоопторду толтурсам, авиабилеттер боюнчачы, авиабилеттер основания жөнүндөгү соолор берилген. Ушундай эле соолор бергенде ушул эле мазмунду. Анан жооптор деле ошондой эле болду, тилекке каршычы. Ошол мен жанагы биринчи жыйында, экинчи жыйында, азыркы үчүнчү жыйында ошол эле бойдон болуп жатат. Силердин жоопторуңар эмне үчүн? Жарандык авиация агенттигинин өкүлү бул багытта Россияга 8 жолу кат жазылганын белгилеп, бир жумада эки тарапка 7-ден 14 каттам ачуу сунушталганын, азыркы тапта эки жакка 3-төн 6 гана каттам аткарылып жатканын айтты. Ноябрдан баштап биз 8 кат жибериптиз Россияга. Ежедневный же доковидный периодда примерно 30 рейс болушу керек. Регулярный. Регулярный рейс болсо, азырдагы карасаңар, регулярный рейс 300 евро бир билет бир жакка. Чартер 1000 доллар. Бирок дагы чартерге дагы основание берет. Регулярный рейске основание кереги жок. Ошон үчүн биз Россиядан сурап атабыз. Келелик ошол деңгээлге, доковидный, или хотя бы ежедневный рейс болсун. Жактан 7 рейс, бизден 7 рейс, 14 рейс болот анда. Но бирок азыр премьер-министр отурдук. Россияда чечкен государственный орган Роспотребнадзор экен. Анан ал сунуш киргизет штабка. Андан кийин өкмөт уруксат берет, канча рейс болуш керек деп. Анан азыр премьер-министр айтты, премьер жарым саат мурун сүйлөшөт экен Россия жакта вице-премьер менен. О регулярный рейстер көбөйтүштү. А биздин авиакомпаниялар айтат, в плачевном состоянии, бизге долги по зарплате бар деп ошондо. Кат менен гана чектелип, алгылыктуу чара көрүлбөй, жөн гана аракеттин жоктугунан билеттин наркы кымбаттап, мындан карапайым калк гана жабыр тартып жатканын белгиледи Аманова. Сиздин айтып атасыздар, ушунча кат жибербек дейсиз. Катты сиздер Россияга жиберип атасыздар. Кат менен мындай сүйлөшүү чечилеби? Биз ал Россияга эмес, бул жерде эле биз мындай мекемелерге кат жиберсек, ошол катты бир мыйзам чегинде ушунча убакыттын ичинде бизге жооп беришти, туура 14 күндүн ичинде. А Россияга деген ал андан иштер чоюп кетип. Деген мен сүйлөштүм Росавиациямен, мен айттым. Ал айтты, мен чече албайм. Эми Роспотребсоюз менен надзор менен силердин Минздрав иштеш керек. Минздрав эмне дегенде тияка жиберет статистический данные. Канча урду, канча өтүп кетти, канча ошондон чыгат экен эмне дейт? Коэффициент. Андан кийин ошону надзор өзүнүн штабка сунуш киргизет экен. Ушундай да жашоодо чечилген маселе болбойт, туурабы? Ар бир маселе любой эле кандай оор болобу, жеңил болобу, бардык маселе мындай путём переговоров, сүйлөшүүлөрдүн жолу менен чечилет. Мен ойлоймун, сиздерде бул жака бул маселелердин чечилип кетишине, то есть жакшы мындай күч аракетке жумшабай атасыздар, ошон ушундай болуп жатат. Анан элдин да мындай социалдык чыгымга алып келе жатасыздар деген ойдомун да. Анан биз катты жөнөтүп коюп атабыз, анан алардан ответ күтүп атабыз. Ушунча убакыт ответ келет дегенде отуруп берген билбейм, бул каттакыр эле болбогон нерсе да. Ал эми жыйында төрагалык кылган Сайдулла Нышанов буга чейин Жогорку кеңештин жыйынында Атамекен партиясынан чыккандыгын жарыялаган эле. Бирок ал партиядан кетсе дагы фракцияда ишин улантарын айткан. Мен үчүнчү билдирүүм бар эле. Урматтуу депутаттар, мен Атамекен партиясынын катарынан чыгып кетип атам бүгүн. Ошол боюнча билдирүү калтырып коеюн дедим эле. Ал эми депутаттык ишимди жана фракцияда иштерди жүргүзө берем. Рахмат. Көп өтпөй эле Сайдулла Нышанов Атамекен фракциясынын лидери болуп дайындалган. Бизде демократия, ар ким өзү билет кандай пикир айткан. Мага алардын пикири кызыктырбайт. Главное, мен нормально иштесем болду. Сизден дагы башка талапкер бар беле? Эми булардын бардыгы талапкер болушу мүмкүн, бардыгынын бирдей мүмкүнчүлүгү бар, бирок баары мени бир добуштан колдоп берди. Эми
ким көчөдөн бирөө каршы болсо эле мен анда эртең асынып ал десе асынып алышым керек. Андай болбойт жашоодо. Сени ким критикалайт? Эгер мен менен тең болсо келип коюш керек. Утуп алса маселе жок. А утуп албаса шайлоо ушундай болот. 50 анан 1% алсаң кетти. Сайдулла Нышанов авиабилеттер боюнча өкмөткө тапшырма берилгендигин билдирди. Авиабилет боюнча Москвага барышытуу Россияга кымбат болуп атат. Анан биз азыр өкмөткө тапшырма бердик. Эгер 50 000 сом болсо белет, ошонун 20 000 сомун баягы элге процентсиз учкан адамдарга кредит кылып берсин. Алар суда катары баягы 2-3 ай иштегенден кийин договор түзүп кетсе салып берет. Себеби биз азыр биздин адамдарды жеткирбесек, биз 2 миллиард доллардай сырттан акча алабыз да, ошонун көпчүлүгү келбей калышы мүмкүн. Биринчи мамлекетке бул чоң зыяны бар, экинчи биз ошо иштей турган жаштарыбызды азыр иш менен камсыздалганга жардам беришибиз керек. Элдин жөнөкөй адамдардын өзүнүн билет сатып алганга мүмкүнчүлүгү болбой атат да, ошол 50 000 70 000 ошон үчүн жардам керек болуп атат азыр. Азыр ушул апрелден күзгө чейин бул сезон.